Саламатсыздарбы, биздин урматтуу көрөрмандар. Эфирде парламент берүүсү. Алгач бул апта ичинде жогорку кеңеште болгон жаңылыктардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандагы бардык автоунаа ээлерине милдеттүү түрдө видео каттоо аппаратын орнотуу каралууда. Адам укугуна жеке менчик деген түшүнүккө кол салбайсың го, конституциялык укугдан. Экс-депутат арзыбаган акчага 12 гектар жерди сатып алган, ал мамлекетке өткөрүлдү. Бизден мурунку депутатыбыз Динар Исаеванын жери алды. Жашаган жеринен куулуп чыккан жарандардын арыз муңун депутаттар парламенттик трибунада көтөрүп, алардын көйгөйүн чечип берүүнү табышташты. Эл өкүлдөрү дөңгөлөк чыгарган заводдун иши менен жеринде таанышты. Биздин жарандар мүмкүн иш менен камсыздалып атат да. Баш калаанын Абдыс Сүйөркулов көчөсүндө жайгашкан үйдө жашаган 80 үй бүлөнүн күчтөп көчөгө чыгарылышы боюнча маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутаттар шаар бийлиги талаштуу үйдүн тургундарын шартына карабай кычыраган суукта кууп чыкканын каттуу сынга алышты. Эки компаниянын касташуусунун кесепетин тартып жатканын айткан элдин көйгөйү чечилеби? Кененирээк кийинки сюжетте. Бишкек мэриясы мындан бир ай мурун Абдыс Сүйөркулов дарегинде жайгашкан көп кабатты имарат соода борборуна ылайыкталып салынгандыгын айтып, жашоого кооптуу деп тапкан. Шаар бийлиги 1-мартта имараттын электр жарыгын, суусун өчүрүп, анда жашаган 80 үй бүлөнү көчүп кетүүсүн талап кылган. Суук күндө көчөдө калган жашоочулар жогорку кеңештин алдына митингке чыгып, эл өкүлдөрүнөн үмүт артышууда. Бала чакалары менен көчөдө калып атат. Эми эки компания өкөнүн ортосундагы жанагындай келишпестиктерден ел пострадать этип атат да. Ошого мен айтар элем, териштирүү иштери бүткөнгө чейин булар мына 1-майга чейин деп суранышып атат да. 80 үй бүлөнүн тагдырын тамаша кылбастан конкреттүү түрдө чечип коюш керек. Бүтүп ичине кирип жашап аткан үй бүлөлөр болгондон кийин ошол деңгээлге жеткенге чейинки күнөөлүүлөрдөн ошолордун жообуну мыйзам чегинде териштирүүнү жүргүзүп алыш керек да. Анан карапайым элде эмне күнөө? Талкууда депутаттар соттун чечими чыкканга чейин жашоочуларды үйүнөн чыгарбай турууну сунушташты. Туракча кодекси боюнча күн суукта эч бир жаран жашаган жеринен чыгарылбашы керек. Бул мыйзамсыз аракеттер болуп калат. Ошондуктан мыйзам иштесе баарына бирдей иштеш керек. Мен ойлойм, прокуратура органдары мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн орган катары бул маселеге тыгыз көңүл буруп, мыйзам талаптарын аткартып, бардыгын жөнгө салыш керек деген пикирдемин. Мен ойлойм, ушул жерде отурган депутаттардын баарына эле жолугуп атса керек. Ушул азыр биздин жогорку кеңеште тегеренип эле жүрөт. Ушуну же мэрди чакырып угуп, же ошол жогорудагы биздин былтырда бир комиссия түзүлдү эле тиги жогорку кеңештин депутаттарынан ушул мыйзамсыз курулган турак жайлар боюнча. Же ошолордун жообунда ошол убакта эмне кылынды эле? Же ошол алда мисалы мэрлер ошондо анда ошол жарандарды үйгө киргизбеш керек болчу да, анчалык мыйзамсыз болсо. Учурда өзүнүн там ташына боло албай жүргөндөр миңдеп саналса, үйлүү болом деп шылуун компаниялардын тузагына түшкөндөр да арбын. Баарын көйгөйү бирдей, көчөдө калдык дейт. Биз жогорку кеңеш, өкмөт, президент бияка келатканды эмне деп келебиз? Биз гарантпыз деп келебиз, туурабы? Биз гарантпыз. Биз силерге, жарандарга гарантия беребиз. Силер алданбайсыңар. Силер биз коргоп беребиз деп келебиз да. Эмнеге колубуздан андай нерсе келбейт? Алмаз Акунжанович. Депутат Дастан Бекешев мындай көрүнүштөр тиешелүү мамлекеттик органдардын курулуштуу убагында көзөмөлдөгөнүн кесепет экендигин айтат. Чынында мен 1 жыл мурун эле каттарды жөнөткөм ошол боюнча, бирок азыр бирөөнүн кызыкчылыгы бар окшойт. Ошон үчүн ушундай болуп атат да. Себеби мурун 1 жыл мурун прокуратура, башка укук коргоо органдар даже көңүлдү бурган жок да ошого. А мына ушул жылда выселение кылып атышат. Бир топ эле службалар кошулуп. Биз, урматтуу депутаттар, сиздер колдоп, кол коюп берсеңиздер, ошол сот чечими чыкканча үйдөн чыгарбай турбайбы жок дегенде. Андан кийин анан мыйзам чегинде карай берсин. Кандай дейсиздер? Мен ушул сунушту айткым келет. Мүмкүн болсо ушул кол топтоп өкмөттөн урматтуу төрага суранып көрөлү. Сот чечими чыкканча жанагы Сүйөркуловдагы үй бүлөлөрдү ошол жерден чыгарбай турсун. Бул маселе чынында мындай жүрөк өйүткөн маселе, өз убагында ошол кычыраган кышта ушундай абалга кабылгандыгына байланыштуу
мен бардык тийиштүү мамлекеттик орган жетекчилери менен сүйлөшүп, жогорку кеңештин тынчсыздануусун айтканмын. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Айта кетсек, талаштуу болуп жаткан турак жайдын жери коммерциялык муктаждыктар үчүн деп 49 жылга ижарага алынган. Соода борбору катары салынган 9 кабат имараттын кеңселери кийин элге батир катары сатылып кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай алууну каалагандар мындан кийин 1 чарчы метрин 550 эмес $650 алышат. Буга курулуш материалдарынын өтө кымбаттап кеткени себеп болууда. Ипотека үйү же жери бар жарандарга берилбейт. Батир алууну каалаган адамдар бир гана онлайн каттоодон тизмеге турат. Таныш, билиш, тууган урук экенине карабай, өзүнүн кезеги келгенде алууга укуктуу. Ал үчүн эмгек акынын көлөмү 30-40 миңге жетүүсү шарттуу. Толугураак кийинки сюжетте. Көчмө жыйындын жүрүшүндө эл депутаттары мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуучу жана бүткөрүлүп жаткан объектилерди жеринде көрүп кыдырышты. Салынып жаткан үйлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Кухня 13,8 квадрат. Почти 14 квадрат, да? 13,8 квадрат. Бул кухня. Өлкөнүн ар бир жаранынын үйлүү болушун көздөгөн бул долбоор 3 багытта 4%дан 8% менен 25 жылга берилүүдө. Жеңилдетилген шартта бюджеттик кызматкерлерге, социалдык ипотека жалгыз бой, мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу үй бүлөлөргө, арзан турак жай, жеке чөйрөдө иштеген жарандарга, мигрант же ишкерлерге, аларга баштапкы төлөм 50% болушу шарттуу. Биринчи башында айтылгандай эле жалгыз бой энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, муктаж үй бүлөлөргө ошондой кылып туруп өзүңөрчө бөлсөңөр болот. Өзүңөр бөлүштүрүп квартираны бир комната, 2 комната, 3 комната кылып. Жооптуу тармактын өкүлү учурда мамлекет башчы тарабынан коррупция менен күрөшүү катуу жүрүп жатканын белгиледи. Убагында 2 миллион гана сомго сатылып кеткен экс-депутаттын 12 гектар жерин мамлекет өз карамагына алганын, ал жерге элге көп кабаттуу батирлер салынарын растады. Бизден мурунку депутатыбыз Динар Исаеванын жери алдык. Душман көрүнөрбүз, бирок мамлекетке алдык да. Убагында мына өзү кагазында турат. 2 миллион 806 миң сомго алынган жерде 12 гектар жер ачык. Ал жер ошол жер дагы мына ушул гидке берилет. Жакшы райондордо дагы биздин жөнөкөй жарандарыбыз жашасын деген биздин. Андан соң көчмө жыйын МИКтин башкы кеңсесинде өттү. Буга чейинки долбоордо арзан турак жайлууда банк аркылуу жаранга акча берилип, ал өзү батир же жер тандап алчу. Мындан ары эми бюджеттин эсебинен мамлекеттик казынанын каражаттарына көп кабаттуу үйлөр курулуп, мамлекеттик ипотека аркылуу жарандарга берилет. Россияда барып туруктуу 6 ай иштесең, ал жерде сенин атыңа жазылат экен. Алар айтып атат, бир коркунуч биз ушул жакта калып кетпейли деп, биз өзүбүздүн мамлекеттен барып алалы десек, ушунчалык бюрократия, банктардагы кыйынчылыктар дейт. Анан дейт, абдан чоң сумма дейт, биз аны мындай учурунда ай сайын төлөй албайбыз дейт. Жеңилдетилген, бизге дагы гибкий дейт да, ийкемдүү дейт, бир мамлекеттик ушул бизге саясат болсо деген нерсени кайра айтышты да. Эскерте кетчү жагдай, ипотека кандайдыр бир каттоодо үйү бар же жерлери бар жарандарга берилбейт. Ошондой эле үй алууну каалагандар бардыгы бир гана онлайн каттоодон өтүшү милдеттендирилген. 20-жылдан баштап жаңы реформа башталды. 21-жылы полностью оцифровали, софт, сервер, адамдык фактор жок. Эч ким алмаштырбайт. Алмаштырса, он просто совершит преступление. Антенна взлом болуш керек, анын баары отражается, кимдирден аны нерселесе. Батирлүү болууну эңсегендердин эмгек акысы 30 миңден 40 миң сомго чейин болушу керек. Бир комната алам десе, канча минималдуу доход болуш керек? 30 миң сом айлык болуш керек. Анан көбү жанагы соцфондго төлөбөйт дегендер, байма бухгалтерия кылып, частный компания. Анан алар 5, 3 миң. Жок, ал түшүнүктүү. 30-тан төмөн болсо айлык, анда ала албай калат, каттуудан өтпөй калат. Анткени кредитти жаба албайт. Үйдүн 1 чарчы метри буга чейин $550 болсо, ал бүгүнкү күнү курулуш материалдарынын эбегейсиз кымбаттаганына байланыштуу $650 чыкты. Стройматериал кымбаттап азыр алды эжүлө менен бекиттик, эмертең ким келсе ошо 650 менен силер ипотека бересиздер. Ошо эле, ошондо элге маалымат катары так берип турсаңар, себеби азыр 550 деп аттыңар, кийин сиз айттыңыз 650-ти сиз расщепление кылып берип аткансызда,
кээ суроо пайда болду. Белгилей кетсек, менин үйүм 2021-26 турак жай программасын ишке ашыруунун жүрүшүндө 2,5 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болгон. МИК түптөлгөндөн баштап арзан турак жай үчүн элге 15 миллиард сом берилиптир. Учурда миңдеген адамдар кезекте турат. Алдыңкы жылдары дагы 23 миң батир салынары мерчемделүүдө. Молдолорго нике күбөлүгү жок жубайлардын никесин кыюуга тыюу салуу сунушталууда. Тагыраагы 2-3 аял алууга бөгөт коюлат. Мындай өзгөртүү үй бүлө кодексине киргизилүүдө. Акыркы жылдары төрөлүп, бирок атасыз катталгандардын саны көбөйгөн. Молдолор мамлекеттик каттоосу бар гана аял менен эркектин баш кошууга ыктыяры болсо никесин кыя алат. Экөөнө тең жоопкерчиликти күчөтүү максатталууда. Статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык, эне баланы таштап эч кандай жоопкерчилик албаган эркектердин саны арбып кеткен. Бул тууралуу эл депутаттарынын пикирин сунуштайбыз. Бул менин оюмча туура эмес. Бул эми шаарда болушу мүмкүн. Шаар жерлеринде. Айыл жерлеринде бул өтө чоң көйгөй болуп калат. Нике күбөлүктөрү жок учурлар болуп калат. Же болбосо иштеген кызматкерлер жок болуп калат. Анда элибиз күтүп туруш керекпи? Ал туура эмес. Молдого нике кыйдырып, анан бир ай, бир жумада деле нике күбөлүгүн алса боло берет. Никени өткөндөн кийин күбөлүк сөз алышат. Себеби күбөлүк бардык жерде суралат. Балдар мектепке барганда деле, паспортто деле, көп маселелерде, үй каттоодо деле, адам жашоосунда көп жерде ошол нике күбөлүгү барбы жок деп суралат да. Анан эми ал эми бир кандайдыр бир 100 миңден бир адам болушу мүмкүн өзүнүн жоопкерчилигинен качып, балдардын жоопкерчилигинен качкан. Андай сандалы. Жанагы 2-чү, 3-чү, 4-чү кылып алып алган аялдарды нике кыдырып эле алып туруп, ал балдарды төрөтүп атат дагы, балдардын укугу тебеленип калып атат. Биринчи никедеги гана балдар атасынын мурасына ээ болот дагы, 2-чү, 3-чү, 4-чү аялдан төрөлгөн балдар эч нерсеге ээ боло албай калат. Эгерде атасы эле өзү билип эле камсыз кылып аларды ынтымакчылык менен бөлүштүрүп камсыз кылып ар тараптан колдоого алганы болбосо, колунда жок адамдар төрөтүп коюп эле балдарга жоопкерчиликти албаса, же үйү жок, же балдардын окуусуна карабай, балдардын тарбиясына карабай, балдар талаада калып атат. Ошон үчүн жалгыз бой энелер балдарын жетелеп, же үйдөн жок, же күйөөдөн жок, же балдар тарбиялашкан жок, же материалдык жактан жардам жок, кыйналып калып атат. Ошон үчүн мен алдын ала нике кыйып, жашап кийин күбөлүк алып алат дегенге мен макул эмесмин. Анда каалагандай мезгилде молдолор никесин кыйып берип коет да, жашай берет. Бүгүнкү күндө ошондой болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде молдолордун дагы жоопкерчилиги артат. Себеби милдеттүү түрдө болуп аткандан кийин 2-чү, 3-чү, 4-чү кылып көрүнгөнгө нике кыя бербейт молдолорубуз дагы. Бул жерде үй бүлө күтүүдөгү темирдей тартип орнойт. Мыйзам милдеттүү түрдө мыйзамды кабыл алып берсек, жанында жоопкерчилик болот, анан тирүү жетимдердин саны азаят. Мен кайра кайталап айтып атам, үй бүлөгө болгон жоопкерчилик болот, анан ажырашса дагы алиментин төлөп, ата өзүнүн милдетин аткарып, алиментин төлөп берет. Жалгыз бой эне дегендин саны көбөйүп кетти да. Ошондуктан бир жылда бир 30 миңден ашык балдар төрөлгөн болсо, ошонун 40% атасыз төрөлгөн балдар болуп, бир 60% мыйзамдуу аталуу төрөлгөн болуп, бизден көпчүлүк балдар бул деген өтө коркунучту жаратат да. Алардын демилгеси балким туурадыр. Бирок эми жеке алып келгенде ар бир киши өзү чечиш керек да, кандай кылат. Эми мен ойлойт элем, ошол чындыгында ниети түз болгон ошол жаштарыбыз, ошол үй бүлө курабыз деп, ошол бирге жашайбыз дегендер, ошол албетте ошону өздөрү эле өтүш керек да. Бул мыйзам түрүндө деле эмес эле, өздөрү үчүн деле пайдалуу деп мен ойлойт элем. Ошондуктан мен ал нерсени колдойт элем да. Биздин жаштар дагы башында жакшыраак ойлонуш керек да. Үй бүлө курардын астында ошол балдарды кантип карайбыз, кантип ошолорду багабыз деген дагы ой болуш керек да. Жол кыймылы жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кызуу талкуу жаратты. Долбоорго ылайык 2025 жылдан тарта автоунаа сатып алгандар машинасына видео каттоо аппаратын сатып алууга милдеттендирилет. Мыйзам долбоору жол кырсыктарын болтурбоо, коопсуздук чараларын күчөтүү максатын көздөйт. Автоунаасына видео каттоо аппаратын же элдин кулагы көнүп калган видео регистратор койдуруп алган айдоочулар четинен чыгат. Бирок аны мажбурлап койдуруу канчалык ылайык болушу мүмкүн. Эгерде жана видео регистраторду койбосо, силер анда машинаны каттоодон өткөрбөйсүңөр да.
ушундай сунуш берип атасыңар да. Ооба, ошондой сунуш берип атабыз. Биринчи кирген унааларга ошол 25-жылы 1-январынан тартып ошондой чектөө киргизсек деген. Бул адам укугуна жеке менчик деген түшүнүккө кол салбайсыңар конституциялык укуктан. Анда эртең биз дөңгөлөктөрдө цепти койбосоң перевалга чыгарбайм деп айтасыңар. Машинанын бир фарасы иштебесе үйдөн чыгарба деген талап коесуңар. Кеп андан эмес да, кеп может быть балким ошо светофордон жана коопсуздукту көзөмөлдөп, анан право бергенден катуураак караш керек да, жаш балдарга бекер бербей праваны. Мен ойлоп атам, бул жерде кичине карама каршылык болот. Милдеттүү кылганга кыйын. Анан сен эгерде регистратор койбосоң, мен сенин машинаңды каттоону өткөрбөйм деп, андай талап жок да. Автотранспортный средство деген түшүнүк бар мыйзамда, туурабы? Ошол түшүнүккө наличие видеорегистратора деп жазып койсоңор, это одно дело. Айтылган маалыматтарга таянсак, жол кырсыгынан жапа чеккендердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Ошону менен бирге эле жол кырсыгы болгон жерден таптырбай качып кеткен фактылар дарбын. Анткени менен аны дагы элдин мойнуна жүктөгөн туура болобу? Канча видео коюлса дагычы сонун болуп баардык эрежени сактап калды эле. Мына азыр коопсуздук шаардагы менин маалыматым боюнча иштебей атат. Экинчи фазасы жумушка кирбей атат. Өкүнүчтүү да мунун бардычы. Билбейм мен о регистратор боюнча дагы бирөөсү бизнес ачып алды, регистратор алып келем депчи. Бизде ушундай да дайымачы. Мен ачык эле айтам мунучу. ККМ боюнча дагы бирөөсү ачты бизнести, мына азыр эмне болуп атканын көрүп атабыз. Видеорегистратор койгон күндө дал бирөөнүн менчиги, аны жөндөн жөн эле алууга мыйзам жол бербейт. Видеорегистрлерди коебуз деп атасыздар, эми коопсуздуктун алдын алуу үчүн. Андан сырткары бул видеорегистрлерде жазылган видеолорду бул күбө катары алуу үчүн, туурабы? Бул ошо видеорегистрлер сиздин бул жеке менчик да, туурабы? Бул жеке менчик, ар бир адамдын жеке менчиги. Кантип сиздер анда булардан алганды милдеттендиресиздер деп мен түшүнбөй турам да. Анткени бул жеке менчик болгондон кийин анын ичиндеги жана жазылып калган видео байкоолорду дагы сиз соттун чечими жок, сиз ала албайсыз да. Ал адам мисалы кааласа берет ошол эмненичи видеону, каалабаса бербейт. Анткени бул мыйзамда жанагы укук бузуулар кодексинде дагы жок экен да, биз карап чыктык да. Туура, бул жеке менчик болуп эсептелет, бирок Конституциянын 23-беренесинин 2-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн, эгер мамлекет коопсуздук жана коопсуздук маселелери болсо, чектөөлөр киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилет деген берененин ушул пунктусуна карап ошол сунуштарды берип атабыз. Андан тышкары мына сиз туура белгилеп кеттиңиз, бул видео материалдар бул жеке унаада жана жеке тартуу болгондон кийин бул ошол унаа кырсыктарына катышкан жарандар өздөрү ошол далилдерди бизге алып келип беришет. Мына далилдер бар, алыңыздар деп. Биз ошол себептен ошолорду алып туруп, анан ушул жол унаа кырсыктарын караганда ошолорду толук кандуу колдонобуз. Жарандардын жеке менчик унаасында боло турган жеке турмушуна да кийлигишүүгө болбойт. Ну, скажем, ваша машина вот здесь стояла, вчера здесь кража была, мы хотели бы посмотреть, не пробегал ли вор мимо вашей машины и кто он такой. Все сняли и всю личную жизнь услышали, увидели и так далее. Ну, на самом деле залазим именно в личное пространство людей, да. Это, я считаю, что это неправильно, да. Кыргызстанда 1 400 000 автоунаа катталган, жылга 70 000ге чукул автоунаа алынып келинет. Жаңы келген машиналарды милдеттендирүү ойдогудай натыйжа бербейт. Анда баарына коюш керек. Баарына койсок, анда 3-4 миң сомдон видеорегистратор сатып алса, бул бир 4-5 миллиард сом элден кошумча салык алганга эле барабар болуп калат да. Азыр бир машинеден жылына орточо салык бир 2 миң сом тегерек болсо, 2 жылдын салыгын алгандай болуп атабыз да, коопсуздук үчүн депчи. Авариянын санын жазып коюпсуңар, 7 миң авария 22-жылы деп. Аны 1,5 миллионго бөлсөк, демек ар бир 200-чү машина аварияга кабыл алынат экен, бирок биз 199-уна дагы видеорегистратор койдурган атабыз да. Мен ошол жогоруда коллегалардын сөздөрүн колдоп кетем, анын ордуна биз коопсуз шаарды иштетсек, эффект жакшыраак болот деген ойдомун. Мына ушундай талкуудан кийин мыйзам долбоорунун жактоочулары бышыктап иштеп келүү үчүн долбоорду артка чакыртып алышты. Аткаруу бийлиги өлкөдө уран калдыктарын сактоочу жайларды калыбына келтирүү үчүн Россиядан 2 миллиард 141 миллион рубль алууну пландоодо. Эки өлкө ортосундагы кызматташуу тууралуу макулдашуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралды. Уран калдыктары көмүлгөн жерлердин учурдагы абалы туурасында кийинки материалда.
Бүгүнкү күндө өлкөдө 4 калдык сактоочу жайды рекультивациялоо иштери аяктап калды. Россия өкмөтү тарабынан бөлүнүүчү 2 миллиардтан ашык каражатка Кажысай, Сумсар жана Канда объектилерин реабилитациялоо пландалууда. Мындан тышкары Таш көмүр жана Ноокат райондорундагы тоо таштандылары калыбына келтирилет. Бөлүнгөн финансылык ресурстардын натыйжалуу пайдалануу максатында Россия тарапы ушул макулдашуунун алкагында ишке ашыруучу товарларды жеткирүү, жумуштарын аткаруу жана кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагындагы салыктарды жана башка төлөмдөрдү бошотуу боюнча өтүнүчү келген. Ушул салыктардан бул акча каражатын толугу менен иш-чараларга, реабилитация иш-чараларына жүргүзүүгө жумшалат. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы 92 калдык сактоочу жай бар болсо, анын 62си өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында турат. Талкуунун жүрүшүндө Кристалл заводунун айланасындагы уулуу заттарды утилдештирүү маселеси да көтөрүлдү. Биз фракциянын жыйынын өткөзүп, жаратылыш министрлигинин өкүлдөрүн сиздерди чакырганбыз. Ошол жерде Кристалл заводунун аймагындагы сакталып турган уулуу трихлорсиланат затын утилдештирүү боюнча маселени караганбыз. Ошондо да айттыңыздар эле да, бул маселени Росатом менен сүйлөшүп, утилдештирүү маселесин чечкенге аракет кылабыз деп. Ушул азыр кандай болуп атат акыбалы? 2 миллиондон кичине ашыгыраак Россия рубльуна келип, изилдеп көрүп, техник-экономикалык негиздемесин түзүп, анан ошого жараша акча каражаттарын так аныктап берүү боюнча иш жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошо акча каражатын кароо боюнча өкмөттүн чечимине киргизилген. Азыр бул боюнча Минпрода иш алып барып атат окшойт да. Жыйында эл өкүлү Кубанычбек Самаков Орусия өкмөтү бөлүп жаткан каражатка эң кооптуу делген бир калдык сактоочу жайды толук жок кылуу сунушун берди. Бул 2 миллиард рубльди 5ке бөлгөндө же тигинден жок, же бунусунан жок болбой, бир жыйынтык чыккыдай болуп, бир чоң иш жасалып калгыдай кылып, ушунун бир бешөөнүн эң чоңуна, эң кооптуусуна колдонсо кандай болот? Пачбай Арманович, бул келе турган акча каражаты ушу 5 объектини толугу менен жабат. Полностью бешөөнү тең. Полностью жабылат. Уран сындуу радиоактивдүү заттардын адамдын ден соолугуна жана экологияга тийгизе турган кесепеттери чоң. Айрыкча уулуу зат сакталган жайда күн кечирген жарандардын ден соолугу тууралуу байма-бай айтылып келет. Буга чейин биз Россия Федерациясы менен ушундай келишим жок беле бизде. Аталган келишимдер бар окшойт эле, мен билишимче. Жана ага карата бир топ акча каражаты бөлүнүп, буга чейин бир топ ошондой хозсохранилищада иштер аткарылган эле. МЦБда межгосударственная целевая программа деп 5 өлкөдөн турат да. 75%-ын болсо Россия Федерациясы чыгарат, 15%-ын Казакстан чыгарат, и 5%-дан Тажикстан менен Кыргызстан чыгарат. Ошону 100% кылып туруп 2 миллиард 70ти бөлүп, ошонун негизинен Кажысай менен Минкуштуку толугу менен рекультивация иштери болуп атат. Жыйынтыгында Кыргызстан менен Россия өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын уран казуу жана тоокен өндүрүшүнүн таасирине кабылган аймактарды реабилитациялоо боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашуунун долбоору колдоо тапты. Тармактык комитеттин депутаттары Чүй облусунун Токмок шаарында жайгашкан Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводунун ишмердиги менен жеринде таанышты. Бул сиздер көрүп турган жер Токмок шаарында жайгашкан завод. Кумтор компаниясы тарабынан курулган. Ишканада өздөрүнүн кызматтык унааларына керектүү дөңгөлөктөрдү чыгарышат. Экономия 30-40%. Экономия есть, да? Да, и плюс пробег 4 раза больше прошел. Комитет мүчөлөрү дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү цехин, аларды сактоочу жай, ошондой эле дөңгөлөктөрдү кайра иштетип жок кылуу жайын көрүштү. Технологиялар боюнча заводдун башкы инженери Владимир Дик маалымат берди. Анын айтымында завод 2 багытта иш алып барат. Дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү жана кайра иштетип жок кылуу. Мы берем только вот этот протектор, наносим на него полностью с помощью наших новейших технологий, скажем, мировых и так далее, наносим и запускаем его обратно в эксплуатацию, тем самым мы бережем средства. Керээ кеңеште эл депутаты мамлекеттин ишканасы деп эсептелген Кумтор мындай кадам менен ири суммадагы каражаттарды сарптарын белгилеп, 17 миңден 25 миң доллар турган дөңгөлөктөрдү башка жактан кымбат баада сатып албай, өздөрү даярдап чыгарганын мактоого арзый турган көрүнүш деп сыпаттады. Минэконом эсептеп чыкса болот, бир жылда мисалы ушул эле именно дөңгөлөк боюнча канчалаган миллиондогон, миллиарддаган акчалар ушул жака бөлүнөт. Бул эми түздөн түз сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө
таасирин тийгизет. Сиз азыр жана өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз. 1 жыл, 1,5 жыл аралыгында биз өзүбүзгө араң жетишебиз депчи, өзүбүздүн. Ал эми раз ушунчалык көрүп тургандан кийин бул көз көрүнө көрүнүп турат. Жана экөөсүз да сүйлөшкөндө айттыңыз, мисалы 3 жылдан 5 жылга чейинки аралыкта бул өзүн актай турган проект. Дөңгөлөк калдыктардын айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири дагы жок эмес. Gözlerinden görüp otursan yine cid var, içine tütüyor, bukanın barın, var menimce işte otur, Фильтр коюлат. Бул ишкана атаандашы жок болгондуктан башка мамлекеттен жабдууларды сатып алуунун ордуна өздөрү чыгарып арзан баада сатуу сунушун эл өкүлү берди. Не допотасың, майда резинкалар. Крошка. Ошону чыгарып атасың, рыночный бааны эле канча килограмм канча дедиңиз? 1 килограмм азыр 25 сомдон. Рынок менен эле теңей бербей, эси сиздерге баягы ишиңиздерге мындай бир шарт түзүлсө, сиздерге эч кандай убытык болбосо, ошону ылдыйлатып коюп берип койсо, бизде канчадаган мындай азыркы крошкалар керектүү спорт комплекстер салынып атат, канчадаган баягы спортивный жанагындай не деп коет жанагы резинкаларды уплотнитель деп коет, ошондойлорду керек болуп атат да, мындайча айтканда потребность бар. Ошон үчүн анан мен ойлойм, сиздер ылдый кылып койсоңуздар, башка жактан Кытайдыкын күтүп же дагы башка мамлекеттикин күтпөй, сиздердин ишиңиздерге да арзаныраак болот, но в то же время сиздерге мындай бир көбөйөт беле дейм да, объем работы. Андыктан ушул өңдүү ишканаларды көбүрөөк ачуу мезгил талабы. Чоң ишканаларды ачсаңыз негизи жакшы болот да. Биздин бир мезгилде Союз курап элибиздин көпчүлүгү ушу Казакстан, Россияга кетти. Бүгүнкү күндө мына кайрадан жанданып, завод фабрикалар курулуп, мына көп биздин жарандар бүгүнкү күндө иш менен камсыз болуп атат да. Ушул чоң жакшы болмок негизи ушундай текстиль тармагына көңүл буруп, башка заводдорду салып, элди бир иш менен камсыз кылсаңыздар, өтө жакшы болот. 5 жылдык, 10 жылдык планды түзүп туруп, тиякты уже билесиңер, пункттерде как она работает, как, где, что, үйрөндүңөр уже 1-2 жылдан бери. Вот у вас завод есть, насчет бүт нормально да. Эми бияка иштеш керек да, мамлекеттик болгону. Союзный да, промышленный город кылып койсок, может, сонун болмок дейм да, ошолорду айтып отурум. Заводдун курулушу 2022 жылы башталып, 2023 жылы дээрлик аяктап, учурда тесттик режимде иштөөдө. Соңунда жооптуу тармактын адистери көчмө жыйын учурунда көтөрүлгөн бардык маселелер кылдаттык менен караларын жана сунуштар эске алынарын билдиришти. Кыргыз Республикасында атанын күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Медербек Алиев. Мыйзам долбоору коомдун өнүгүүсүнө салым кошкон, аталардын ролун жогорулатуу, ошондой эле үй бүлөнү чыңдоого багытталган. Мыйзам долбоорунда жыл сайын 15 март атанын күнү катары белгиленсин деп жазылган. Эң биринчи иретте бул мыйзам долбоору аталар күнүн белгилөө, бул аталардын коомдогу, үй бүлөдөгү ролу жана үй бүлөдөгү чыңдоодо, туруктуу үй бүлөдө курууда аталардын жоопкерчилигин жогорулатуу. Эзелтен бери Кыргызда, касиеттүү Кыргызда шундай болгон. Ар бир кыргыздын жигити өзүнүн жете тазын билүүгө милдеттүү, тийишели. Санжыра боюнча дагы аталардын ролу кыргыз коомчулугунда жалпы жонунан жогору бийик болгон. Бул күн календардын кызыл күнү болбойт, эс ала турган күн болбойт, кадимкидей эле иштөө күн болот. Бул күнү болгону ошол аталардын күнүн белгилөө деген укуктук ченемдик кабыл алынат. Ошол күнү маселен жогорку кеңеш, мамлекеттик жетекчилик тарабынан мыйзам кабыл алынып калса, атайын кайрылуулар болот. Аталарды куттуктоо, аталардын коомдогу, үй бүлөдөгү орду эч кандай кайсы бир башка мыйзамдарга карама-каршы келбейт. Бул мыйзамдын кабыл алышы энеликке противопоставлять эткен эмес. Кыргызда дайыма эненин да атанын да орду тең бирдей, жогору. Программа Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Саламатта калыңыздар.